Саламатсыздарбы студенттер. Ош мамлекеттик педагогикалык институтунун табиаттаным жана география факультетинин биология адистигине сабак баштайлы. Бүгүнкү сабак жалпы ботаника боюнча мен Сагынбаева Гүлзада Абазбековна сизге лабораториялык сабакты баштайм. Бүгүнкү биздин лабораториялык сабактын аталышы сабактын биринчилик анатомиялык түзүлүшү. Сабактын планы. Сабактын биринчилик анатомиясынын өзгөчөлүктөрү. Биринчилик сабактын жагуучу тканын аныктоо. Биринчилик сабактын өткөрүүчү ткандарын аныктоо. Биринчилик сабактын өзөгүнүн ордун аныктоо. Сабактын жүрүшүнө көңүл бурсаңыздар, сиздер жакшы билесиңер, сабак бул вегетативдик орган. Сабактын көбүнчө биринчилик анатомиялык түзүлүшү дарак өсүмдүктөрүнүн бир жылдык көчөттөрүндө, бадал, жарым бадал өсүмдүктөрүнүн бир жылдык сабактарында, ошондой эле басымдуу чөп өсүмдүктөрүнүн сабагы анатомиялык биринчилик анатомиялык түзүлүшкө ээ. Чөп өсүмдүктөрүнүн сабагын билесиңер, тик өсөт, сойлоп өсөт, оролуп өсөт. Ошондуктан дарак, жарым бадал өсүмдүктөрүнүн бир жылдык сабагынын менен чөп өсүмдүктөрүнүн бир жылдык сабагынын анатомиялык түзүлүшүндө айырмачылык бар. Мына силер көрүп турган сүрөттө бул бир жылдык дарак өсүмдүгүнүн сабагы. Айланасынан мынакей көрүп турасыңар, кабык менен капталган. Мына ортоңку бөлүгүндө борбордук цилиндр жолонгон, анын айланасын ксилема курчап турат. Ал эми кабыктын астында флоема жайгашкан. Чөп өсүмдүктөрүнүн анатомиялык түзүлүшүн карасак, сабагынын кабык менен капталган, борбордук цилиндрдин өтө чоң экендигин көрүп турасыңар. Бул борбордук цилиндрдин чоң экендиги мынакей азыр боеп көрсөтүлөт. Мына чоң экендиги байкалат. Анын айланасында ксилема курчап турат. Ал эми кабыктын астында мынакей флоема курчап тургандыгы байкалат. Чөп өсүмдүктөрүнүн борбордук цилиндрдине жайланышкан өзөктүн боштуктарын көрүүгө болот. Баардык чөп өсүмдүктөрүнүн сабагынын анатомиялык түзүлүшү ар түрдүүчө болот. Силер көрүп турган бул чалкандын сабагынын түзүлүшү, мына ортосу боштуктан турат. Бул жүгөрүнүн сабагынын түзүлүшү. Мында паренхималык клеткалардан өткөрүүчү боочолордон турат. Өткөрүүчү боочолордун аралыктарын паренхималык клеткалары жыш болгон. Башкача айтканда, ортосундагы борбор өзөктө боштук жок. Мынакей жакындап көргөндө флоема менен ксилеманын ортосундагы паренхималык клеткаларды көрүүгө болот. Бул силер көрүп турган бул ашкабактын сабагынын түзүлүшү. Ашкабактын сабагынан бул беденин сабагынын түзүлүшү. Булар дагы бири-биринин өзгөчөлүктөрүн байкап атасыңар. Бирөөсүнүн өзөгү бош болсо, бирөөсүнүн өзөгү паренхималык клеткалар менен болгон. Эгер аларды биз караңгылатып көрсөк, моундай түзүлүштөрдү көрүүгө болот. Булар баардыгы биринчилик анатомиялык түзүлүштөр. Мынакей боштугу бар. Ушул жерден токтотуп туруп көрсөтүп койсом силерге. Бул сырткы кабык. Мынакей сырткы кабыгы. Бул бир катар эпидерманын клеткалары менен курчалган. Тирүү клеткалардан турат. Бир өзгөчөлүгүн айтайын. Буларда бул эпидерма жабуучу тканына кирет. Экинчи элек кабык перидерма. Бул биринчилик анатомиялык түзүлүштөрдө, башкача айтканда, чөп өсүмдүктөрүнүн сабагында, жаш дарак, бадал өсүмдүктөрүнүн сабактарында перидерма толук өчүгөн эмес. Ошон үчүн бир же эки катар эпидерманын клеткалары жайланышкан. Анын астыңкы бөлүгүндө флоема жайланышкан. Андан кийин паренхималык клеткалар тыгыз жайланышкан, иреттенип. Андан кийин ксилема жайланышкан, мынакей көзөмөлчөлөрүн көрсөңөр болот. Андан кийин мынакей өзөк, борбордук цилиндрдин ортоңку бөлүгүндөгү өзөк бош жайланышкандыгын көрсөңөр болот. Мына ошентип биз силер менен бүгүн биринчилик сабактын
anatomiялык түзүлүшүн көрдүңүздөр. Мынакей ар түрдүү түзүлүштөрдү көрсөңүздөр болот. Жыйынтыктап айтканыбызда, биринчилик сабак эпидерма менен капталган туурабы? Биз ошону карадык. Бир катар тирүү клеткалардан турган эпидермадан турат. Борбордук цилиндри өзөктөн, өткөрүүчү боочолордон турат. Өзөк бөлүгү чөйрөсүндүктөрдө бош аралыктары жана өзөктүн орду бош экендиги байкалат. Сүрөттөн көрсөңүздөр болот. Алардын өзгөчөлүгү перидерма өрчүгөн эмес, эпидермадан, флоемадан, ксилемадан, анан өзөк борборунан турат. Бул сүрөт көбүнчө сабактын анатомиялык түзүлүшүнө байланыштуу дагы сүрөт. Бул жерде болуш керек камби, перидерма, ошондой эле өзөк борбору. Булар бир жылдык дарак өсүмдүктөрүнүн сабактарында жана чөй өсүмдүктөрүнүн сабактарында өзөк борбору бош жана перидермалык клеткалар жоктугу менен айырмаланып өзгөчөлөнүп турат. Урматтуу студенттер, биз бүгүн ошентип сабактын анатомиялык түзүлүшүн силерге биринчилик анатомиялык түзүлүшүнө түшүнүп бердик. Эгерде силер бүгүнкү лабораториялык сабакты жана жакшы түшүнгөн болсоңор, биринчи сабактын анатомиялык түзүлүшүн туура түшүнгөн болсоңор, анда төмөндөгү суроолорго силер оңой эле жооп бере аласыңар. Анда биздин биринчи сурообуз, бүгүнкү сабакты бекемдөө, бышыктоо үчүн биринчи суроо, номер биринчи сүрөттөгү номер 1, ошол номер 1 кайсыл сабактын кайсы бөлүгүн түшүндүрөт? А. Кабык, Б. Флоема, В. Ксилема, Г. Өзөк. Экинчи сурообуз. Номер 2 белги сабактын биринчилик сабактын кайсы бөлүгүн көрсөтүп турат? А. Кабык, Б. Флоема, В. Ксилема, Г. Өзөк. Анда биз үчүнчү суроого өтсөк, жетишкен болсоңор, кандай өсүмдүктөрдүн сабагы сүрөттө көрүп тургандай бир нече өсүмдүктөрдүн сабагынын туурасынан кесилиши көрүнүп турат. Ушул сабак, ушул сүрөттөрдөн байкап көрүп, ушул сүрөттөр кандай өсүмдүктөрдүн тобуна тийишет? А. Дарак, Б. Бадал, В. Жарым бадал, Г. Чөп өсүмдүктөр. Урматтуу студенттер, бышыктоо үчүн берилген суроолор ушундай 3 суроодон турат. Белгилеп бүткөн болсоңор, анда силердин бүгүнкү алган билимдерди аныктап көрөлүчү. Балдар, эгер силер биринчинен Асын, экинчинен Бсын, үчүнчүнөн Гсын белгилеген болсоңор, анда силер бүгүнкү лабораториялык сабакка эң мыкты түшүнгөн болдуңар. Көңүл бурганыңар үчүн рахмат. Көрүшкөнчө.